Акыркы 10 жылда климаттагы өзгөрүүлөр айыл чарбасына олуттуу таасирин тийгизүүдө. Аба ырайынын экстремалдуу өзгөрүшү түшүндүрүктүү төмөндөтүп, дыйкандардын кирешесине терс таасирин тийгизүүдө. Нөшөрлөп жааган жамгыр, үшүк, кургакчылык, ошондой эле температуранын кескин жогорулашы. Бул себептерден улам дыйкандар келечектеги сезондо кандай болоорун алдын алуу айтуусу кыйын болууда, ошондой эле чечим кабыл алууда кыйын болуп жатат. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу себүү жана түшүм жүйнө убактылары жылып жатат. Ошондуктан биз бул өзгөрүүлөргө карата иштөө ыкмаларын ылайыкташтырууубуз маанилүү. Прогноздо өсүмдүктүн өсүү жана өнүгүү процесстерин климаттык шарттарга тууралоо үчүн биз климаттагы өзгөрүүлөрдү изилдөөбүз жана прогноздоо технологияларын колдонуубуз керек. Кийинкиси бул жер ресурстарын эффективдүү пайдалануу. Топуракка берилип жаткан органикалык жана минералдык жер семирткичтерди туура колдонуу, топурактын структурасын жакшыртуу жана суга системаларын тууралоо керек. Кийинкиси бул климатка туруктуу айыл чарба сорттору. Климаттын ар кандай шарттарына, мисалы кургакчылыкка, үшүккө туруктуу болгон сортторду жана гибридтерди тандоо. Түшүмдү сактоо жана кайра иштетүү. Дыйкандарга түшүмүн сактоо үчүн заманбап кампаларды куруу жана кайра иштетүү ыкмаларын киргизүү. Аймакка жараша ылайыкташтырылган чечимдер. Ар бир аймактын климаттык шарттарын эске алуу менен агротехнологияларды түзүү. Жана эң негизгиси дыйкандарды жана ресурстарды бириктирүү. Кооперативдер аркылуу дыйкандарды бириктирип, ресурстарды биргеликте колдонууга мүмкүнчүлүк түзүү.